Рахмат. Қытай бойынша. Қытай өте қорқынышты. Мен сіздерге айтайын, жаман көресіздер азыр, бирок ушул сөздү айтып коюшум керек, тарыхтын алдында калышы керек, ушул сөздөр калыш керек, кулагыңа күмүш сырга кыргыз. Бүгүнкү күндө 60 миң кыргыздын кызы Кытайга күйөөгө чыкты, расмий түрдө. Эми чыкылдай бересиңер, билесиңер, чыкылдап коюп алып чыккандан кийин 60 миң 2ден төрөгөндө 120 миң болот. Өздөрүн кошкондо 180 миң болот. А биздин кыргыздын кыздары Курманжан Датканын алдына чыгып атат. Төрөсөк төрөйбүз, төрөбөсөк төрөбөйбүз, өзүбүз билебиз деп. Билгениңди кылдырыңыз. Биз башыңды чайкап, тилиң менен чыкылдатып коюп отуруп аткан мезгилде биз ушул темп менен кетсек, 10-15 жылда өз элибизде азчылыкты түзөбүз. Бүгүнкү күндө 800 миңге жакын кыргыз Россиянын жарандыгын алып Россиядан келбейт. Келбейт Кыргызстанга. Кайтпайт. Мен көбү менен сүйлөшөм. Бизге бара берет экенбиз, балдар чыдабайт экен деп калды. Балдар барбайт экен деп калды. Мен өзүмдүн жакын кишилерим, досторумдун, өзүмдүн балдарым аркылуу билем. Бул мамлекетте эч нерсеге жетише албайсың деген нерсе мына жерине катып бүттү. Мына менин 2 балам жогорку билимдүү. 2ден дипломдары бар. Бир жерге жумушка албайт. Себеп фамилиясы чыдап. 3 жерде 9 канча болот дегенди билбегендердин баары кызматка алат. Мына ол мамлекет жоголуп бараткан мамлекет деп какшап атканым ошол. Мен казарыма аш салып бер деп какшап аткан жокмун. Дасторконыма нан салып бер деп какшап аткан жокмун. Кыргыз чыкылдап коебуз, күлөбүз анан отуруп. Кытай экспансиясы бул өтө коркунучтуу экен. Бул абдан кооптуу. Өтө. Биз бала кезде айтчылы. Биздин чоң аталарыбыз айтчылы. Кытайдан досуң болсо, жаныңда айбалтаң болсун деп. Кытай менен бир столдо отуруп тамакта жеген болбойт дейдилер. Азыр эмне болду? Мына көчөгө чык. Булар бизди эмес, улуу державабыз деген, улуу держава мамлекетти дагы акырын басып келатат. Мына чыгышты билесиздер өзүңүздөр, Дальний Востокты билесиздер. Бүтүндөй жарнамалар Кытай тилинде. Гезиттер Кытай тилинде чыгып атат. Биздин мына дүкөндөрдү карагыла да, ашканаларды карагыла. Эмне болуп кетти? Намысы жок элбиз биз. Ким каалаган өзүнүн тилинде коюп атат. Намыс жок бизде. Ариет жок. Мына түрк ашканасына кирип, эмне үчүн кыргызча жок десем, мени бир аял келип урушту дейт. Мен Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Билбейм, кыргызча айтыңыз десем, Түркиядан келип сен кыргызча үйрөтөсүңбү деп дейт. Гавадна баранна деген кыргыз күйдүрүп бүттү мага. Намыс жок, намыс, ариет жок. Уят жок бизде. Түз эфирде жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда Рахат Кыдыр Токтоева. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта Ош шаары менен Азербайжандын Гянжа шаарынын ортосунда боордоштук байланыштарды түзүү боюнча меморандумга кол коюлду. Аймактагы ишкерлерге 2% чен менен арзандатылган насыялар берилет. Керектүү документтерди аралыктан тапшырса болот. Өлкөдөн чет жактарга кетүү азайып, мекенине кайтып келгендер көбөйүүдө. Анын себеби бүгүнкү чыгарылышта.
Ош облусунун Гүлчө шаарынын Курманжан Датка аймагында 120 орунду балабакча курулуп жатат. Ынтымак Ордодо министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Эрлис Такумбеков күйүүчү майлоочу материалдар менен иш жүргүзгөн компаниялардын жетекчилери менен жолукту. Отурумда негизинен өлкөгө мунай заттарын импорттоо боюнча түзүлгөн жаңы келишимдердин аткарылышы, ички жана эл аралык рыноктарда түзүлүп жаткан жалпы кырдаал каралды. Ошондой эле компания жетекчилери өздөрүнүн кампаларындагы мунай продуктыларынын коруктарынын өлчөмү жана аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат беришти. Талкуунун соңунда Эрлис Такумбеков өлкөнүн ички рыногун күйүүчү майлоочу май менен жеткиликтүү деңгээлде камсыздоо максатында мамлекеттик субсидия убагында берилип жатканын, ошол себептүү компаниялардын аймактардагы бардык май куюучу жайлары толук кандуу иштеп, эч кандай чектөөлөр болбошу керектигин билдирди. Аны менен катар мунай продуктыларын импорттоо боюнча жаңы келишимдерди түзүү жана алардын аткарылышын ыкчамдатууну күчөтүү сыяктуу бир катар протоколдук тапшырмалар берилди. Башка кабарлардан Асман шаары 20 миллиард долларга курулат. Аянты 4000 гектардан ашкан экологиялык шаар туристтер жана жарандар үчүн бардык ыңгайлуу шарттарды камтыйт. Инвестициялык келишимге кол койгон компания жаңы калаанын башкы планын тааныштырды. Мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, архитектор, инженер, эксперттер ой бөлүшүп, сунуш пикирлерин айтты. Кенен кийинки материалда. 4000 гектардан ашык аянтты ээлеген Асман шаарын инвесторлор курат. Долбоордо медициналык шаарча, индустриалдык парк, маданий жана туристтик объекттерден баштап мектеп, жогорку окуу жайларга чейин камтылат. 60 миллион доллардын тегерегинде булар салыптыр. Общий көлөм 20 миллиард доллар деп жазылган инвестиционный соглашение. Асман шаарын проекттин негизинде, геймплан негизинде 3кө бөлгөнбүз да. Биринчи линия, экинчи линия деп. Биринчи бул ошол сууга жакын, основной трасса менен ошолорго, анан орто жагы, анан тоого жакыныраак жагы. Эми мондой суу жактан биринчи башталат. Биринчи этабы биздин божомол ошол инвесторлордун айтуусунда 3 жылдан 5 жылга чейин убакытта буюрса уже көзгө көрүнө турган чоң имараттар салынып, курорттор салынып, курулуп баштайт. Экологиялык калаанын курулушу инвестицияларды жана заманбап технологияларды тартууга жол ачат. Бирок ысык көлдө курулуп жаткандыктан эске ала турчу жагдайлар да бар. Атайын инженердик, геологиялык жана геологиялык изилдөөлөр жүргүзүш керек да. Мисалын айтып кетсек, көлдүн ошо түндүк тарабында тоолордон сел суу ташкын түшкөн коктулар бар да. Ошо коктулардан сел суу ташкын түшүшүн алдын ала изилдеп, шаарды куруп алып, анан кийин кайра бузбай, алдын ала ошо сел тосуучу же сел өткөрүүчү каналдарды жабык типте кылып карап кетиш керек да, ордунчу. Бул шаардын башкы планын инвесторлор тааныштырды. Андагы объекттер ички инвесторлорго да сунушталаарын Элмар Жунусов билдирди. Кызыктар тараптар Асман жаңы шаарын куруу жана өнүктүрүү 2026 форумуна чакырылган. Иш-чарада инженердик жана транспорттук инфраструктураны өнүктүрүү, жаңы шаардын функционалдык түзүмүн калыптандыруу, инвестицияларды тартуу жана эл аралык кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланды. Бул шаар ошол заманбап талаптарга жооп бере турган, ошондой эле кезде биринчиден ошол биздин жарандарга ыңгайлуу шаар боло турган ниетте, максатты биз көздөп атабыз. Ошондуктан биз эл аралык уюмдар менен, эл аралык компаниялар менен, айрыкча эл аралык ошондой академиктер менен чогуу биргеликте эл аралык практиканын жүзүндө алар менен опыт менен алмашып, ошол биздин шаарды биздин демилгени кандай биз сапаттуу аткара алабыз, ишке ашыра алабыз, ошондой биз өзгөчө талкуу болот. Ошонун негизинде тийиштүү чечимдерди биз чыгарабыз. Анан негизги максат биз ошол сапаттуу инвестицияны тартуу, сапаттуу эл аралык ошол эксперттер менен чогуу биргеликте сапаттуу шаарды куруу болуп атат. Форумда масштабтуу долбоорду ишке ашыруу, тармактык инфраструктураны өнүктүрүү жана мындан ары кызматташуу механизмдери каралды. Долбоорду илгерилетүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Жазгүл Сейдахматова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек. Ал эми Кыргызстан менен Кытай суу чарбасын өнүктүрүү боюнча кызматташтыгын кеңейтүүдө. Эки өлкөнүн өкүлдөрү атайын техникаларды жеткирүү боюнча келишимге кол коюшту. Гранттын негизинде өлкөгө 370 суу чарба техникалары
алынып келинет. Алар ирригациялык тармактарды тейлөөнү жеңилдетип, айыл чарбадагы иштердин натыйжалуулугун жогорулатууга жардам берет. Кыргызстан Кытай менен суу чарбасындагы кызматташтыкты бекемдөөдө. Бул багытта айыл чарба министри Эрлис Акумбеков Кытайдын Кыргызстандагы элчиси менен жолукту. Анын жыйынтыгында техника жана жабдууларды жеткирүү боюнча келишимге кол коюлду. Келген техниканын баары областтарга жана райондорго берилет, суу чарба кызматына. Бүгүнкү күндө ушул дыйкандардын алдында турган суу менен камсыздоо маселелерин кыйла жеңилдетет. 370 техника бул өтө көп. Анан дыйкандарга ушул сууну жеңилдетүүгө чоң өбөлгө түзөт. Гранттык жардамдын алкагында 149 миллион юань же башкача айтканда 22,5 миллион долларлык 370 дана атайын техника жеткирилет. Аларды ушул жылдын аягына чейин алып келүү пландалууда. Техникалар каналдардын түбүн тазалоо жана тереңдетүү сыяктуу суу чарба иштерин механизациялган ыкмада жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Этот проект имеет большое значение. Бул долбоор айыл чарба тармагындагы механизациянын деңгээлин жогорулатууга өбөлгө түзөт. Натыйжада өндүрүштүн көлөмү жана натыйжалуулугу да өсөт. Буга чейин бул багытта бир катар долбоорлор ийгиликтүү ишке ашырылган. Муну менен эки элдин ортосундагы кызматташтык дагы бекемделет. Техникалар өлкөнүн бардык аймактарындагы суу ресурстары кызматынын бөлүмдөрүнө бөлүштүрүлөт. Белгилей кетсек, долбоор Кытай менен Кыргызстандын өкмөттөрүнүн эки тараптуу техникалык экономикалык жардам көрсөтүү боюнча 2015-жылы түзүлгөн макулдашуусунун алкагында ишке ашырылууда. Бермете Шоңкулова, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек. Башка кабарлардан президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов Кыргызстандагы объекттерди куралчан чет өлкөлүк жарандар кайтарып жатканы тууралуу интернетте тараган маалымат чындыкка дал келбей турганын билдирди. Урматтуу кыргызстандыктар, бул жигиттин видеосун башкаларда көрүп алып, ишенип албасын, жаңылып калбасын деген ниетте бөлүшүп жатам. Анткени видеодогу сөздөрүнүн бардыгы жалган. Бир дагы чет өлкөлүк жаран курал алып, биздин аймакта кандайдыр бир объект кайтарбайт. Ага мыйзамдар да жол бербейт. Ошол эле маалда элди дүрбөлөңгө салуу максатыда кашкайып көрүнүп турат. Тилекке каршы коомубузда маалыматтардын чын бышыгын тактабай туруп, чын эле ушундайбы деп ээрчип кеткен жарандарыбыз да бар. Мен толук жоопкерчилик менен айтып коеюн. Кыргызстандын аймагында бир да чет мамлекеттин куралдуу күчтөрү же түзүмдөрү жок. Болушу да мүмкүн эмес. Өлкө аймагындагы кен казуубу же башка биргелешкен чоң долбоорлор болобу? Аларды иштетүүдөгү коопсуздукту өзүбүздүн милиция кызматкерлери же жеке күзөт кызматтары камсыз кылат. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы жамааттык коопсуздук жөнүндө келишими уюмунун мүчөсү катары кабыл алган эл аралык милдеттенмелердин алкагында гана Кант шаарындагы Россиялык бирдиктүү аскердик объект иш алып барууда. Ал эми видеодо сүйлөп жаткан Айдарбек Раев 2024-жылы Американын жарандыгын алыптыр. Ал жакта жатып алып жомок токубай, бул жактагы туугандарынан деле сурап койсо болмок экен. Көрүнүп тургандай Кыргызстандын өнүгүүсүн каалабаган сырткы күчтөр бар. Айдарбектей балдар өздөрү билип билбей, түшүнүп-түшүнбөй мына ушундай күчтөрдүн куралына айланууда. Бийлик мыйзамдуу жоопко тарта баштаса, мени жөн эле жоопко тартып атат деген сөздөрдү айта башташат. Ошондуктан ушундай жалган маалыматтарды таратып, провокация кылуудан алыс болуңуздар, репост кылбаңыздар. Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк ири инвестициялык долбоорлор менен бекемделүүдө. Эки өлкө биргелешкен өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен Ош шаарында заманбап кардио борбор курулууда. Саламаттык сактоо, билим берүү жана инфраструктура тармагындагы стратегиялык макулдашуулар мындан арыда жигердүү ишке ашыруу максатында Ош шаары Азербайжандын Гянжа шаары менен меморандумга кол койду. Теманы кабарчыбыз улантат. Ошто бардык медициналык кызматтарды бир терезе принциби менен бир даректе кызмат көрсөтө турган кардио борбору түптөлүп жатат. Аны жүрөк жана кан тамыр оорулары боюнча кардиолог дарыгери Камчыбек Исабаев курууда. Борбордун курулушуна дарыгер Азербайжан Кыргызстан өнүктүрүү фондунан $1 миллион насыя алган. Азербайжан Кыргыз фондунун бир жакшы жери аларда залог талап кылбайт экен. Анан ошол Азербайжандан эч кандай оборудование аласың, бизден стройматериал аласың деген шарттары жок. Анан болгону биздин ушул обществого соучредитель болуп убактылуу ушу акчасын чыгарып кеткенге чейин киришет. Управлениеге, кадрларга катышпайт. Ошонусу бизге аябай жакты.
Кардио борбор 5 кабаттуу болуп, жалпы 3000 чарчы метр аянтты ээлейт. Борбордо заманбап операциялык бөлүм, акыркы үлгүдөгү жаңы медициналык жабдуулар менен жабдылган жандандыруу, интенсивдүү терапия, кардиохирургия бөлүмдөрү орун алат. Жалпылап айтканда, бейтап келгенден сакайып чыкканга чейинки бүт шарт түзүлөт. Бүт бейтаптарга диагностиканы коюп, жата турган жаткырып, кетире тургандарын кетирип, ушул жерде УЗИ, эхо, гинеколог, кардиолог, терапевт, уролог, хирургтар бардыгы ушул бардыгына бирден кабинет бөлгөнбүз, өздөрүнүн аппараттары менен ушулардын баарын ушул жерде аныктап, тактап, ушул эле жерде лабораториясы дагы бар, функциональный диагностика. Бул ушул бир этаждын иши. Бул өзүңүздөр көрүп турасыздар, 6 этаждан турат. Подвалында томографиялар коюлуп атат. Калктын жашоо сапатын жакшыртууга багытталган бул сыяктуу объектилердин курулушу эми алдыда дагы өсүшү мүмкүн. 30-31 июль күндөрү Азербайжан президентинин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында Азербайжан-Кыргызстан өнүктүрүү фондунун капиталын $200 миллион көтөрүү чечими кабыл алынды. Чолпон Ата шаарындагы Рухордо маданий борборунда, ошондой эле Ош шаары менен Азербайжандын Ганжа шаарынын ортосунда боордоштук байланыштарды түзүү боюнча меморандумга кол коюлду. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Ганжа бул Азербайжан өлкөсүнүн Ошко окшош экинчи эң чоң шаары республикалык мааниде. Жана Ганжа шаарында аябай өндүрүш, айрыкча оор өндүрүш аябай жакшы өнүккөн шаар. Ошол себептен биз көбүрөөк экономикалык кызматташтыктууну күтүүдөбүз. Меморандумдун негизинде тараптар биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу жана өз ара тажрыйба алмашуу боюнча иштерди жүргүзүшөт. Документ ошондой эле эки шаардын ортосундагы достук жана өнөктөштүк мамилелерди бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Миргүл Бокошова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары. Тыюу салынат тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Документке ылайык маркумдарды жана эмбриондорду өрттөөгө жол берилбейт. Ал эми таанылбаган же өздүгү такталбаган сөөктөр жерге гана көмүлөт. Ошол учурда медициналык жол-жоболордон кийин калган органдарды жана тканьдарды санитардык талаптарга ылайык өрттөөгө уруксат берилет. Мыйзам ошондой эле крематорийлерди, медициналык биологиялык калдыктарды жок кылууга арналган атайын жай катары аныктайт. Кыргызстанда быйыл 1 октябрдан тарта эң аз пенсия 8800 сомго жеткирилет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Кабар улуттук маалымат агенттигине берген маегинде билдирди. Анын айтымында минималдык пенсия азыркыдан 1700 сомго көбөйөт. Ошондой эле бул жолу пенсиянын жогорулашы мурдагы жылдардагыдай аз өлчөмдө эмес, кыйла сезилерлик болот. Минкап төрагасы мындай мүмкүнчүлүк камсыздандыруу фондуна түшкөн каражаттын көбөйүшү менен түзүлгөнүн белгиледи. Алдыдагы Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык маселеси боюнча жыйын өткөрүлдү. Анда жакында Ысык көлдө өткөн Борбор Азия мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу жана суудагы Формула 1 дүйнө чемпионатынын ийгиликтүү уюштурулганына оң баа берилди. Ошондой эле тиешелүү мамлекеттик жана муниципалдык органдардын жетекчилери алдыдагы эл аралык иш-чараларга даярдыктарын тааныштырышты. Жыйындын соңунда жооптуу мекемелерге ШКУ саммитинин алкагында кол коюлуучу документтерди өз убагында даярдоо, бардык уюштуруу иштерин графикке ылайык бүтүрүү жана иш-чараларды жогорку деңгээлде өткөрүү боюнча бир катар тапшырмалар берилди. Ошондой эле 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыктын алкагында 600дөн ашуун ыктыярчы үчүн тимбилдинг өткөрүлдү. Анын жүрүшүндө катышуучулар командалык иштөө, лидерлик жана уюштуруучулук көндүмдөрүн өнүктүрүүгө багытталган практикалык машыгуулардан өтүштү. Ошондой эле улуттук спорттук оюндар уюштурулуп, биринчи медициналык жардам көрсөтүү жана коопсуздук боюнча атайын окуулар өткөрүлдү. Иш-чаранын жыйынтыгында ыктыярчылар эл аралык мелдеш учурунда чет өлкөлүк конокторду тосуп алуу, расмий делегацияларды коштоо жана уюштуруу иштерине катышууга даярдык көрүштү. Аймактагы ишкерлерге арзандатылган насыялар берилет. Долбоор чакан жана орто бизнести өнүктүрүү максатында ишке ашырылууда.
Анда кайра иштетүү жана өндүрүш тармагына 2% чейин менен 20 миллион сомго чейин каражат алууга болот. Ошондой эле стартаптарга дагы колдоо көрсөтүлөт. Төмөнкү пайыздагы насыяларды алуунун жол жоболорун кесиптешим Бакберди Баязбеков айтып берет. Бардык документтерди толук туттук, биздин Аймактагы чакан жана орто бизнести өнүктүрүү максатында ишкерлерге 2% менен узак мөөнөткө насыялар берилүүдө. Учурда 24 долбоор жактырылып, 172 миллион сом берилди. Каржылоо Бишкек жана Ош шаарларынан тышкары өлкөнүн бардык аймактарында ишке ашырылат. Бул үчүн атайын мамлекеттен 1,5 миллиард сом бөлүнгөн. Бул проект 2-жылдан бери иштеп келүүдө. Негизги максаты регионду чакан жана орто бизнести өнүктүрүү. Мурда бул долбоор региондорду өнүктүрүү фонддордун каражатынын эсебинен каржыланып келсе, бүгүнкү күндө министрлер кабинети, Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин чечиминин негизинде республикалык бюджеттен 1,5 миллиард акча бөлүнүп, каржылоо уланууда. Ишкерлер 20 миллион сомго чейин 2% чен менен 10 жылга чейин насыя ала алышат. Негизги өзгөчөлүк жаңы ишкана түптөп жаткан стартаптарга дагы берилет. Бирок алардын банктык эсебинде белгиленген сумманын 30% болушу зарыл. Мындай талап каржы коопсуздугу үчүн коюлууда. Бул кредитти жеке жактар, юридикалык жактар жана стартап проекттери бар ишкерлер алууга мүмкүнчүлүгү бар. Шарттары боюнча 2% жылдык ченем каралган, 20 миллион сомго чейин 10 жылга алууга мүмкүнчүлүк бар. Сөзсүз түрдө деген шарттар коюлган. Бул деген стартап проекттерге 30% банктарда өздүк салым накталай акчада счетто туруш керек. Бүгүнкү күндө иштеп жаткан бизнестерди кеңейтүүгө, өнүктүрүүгө 10% өздүк салым болуш керек. 2% чен менен арзан насыялар туризм, өндүрүш, жеңил өнөр жай, саламаттык сактоо, энергетика жана кайра иштетүү тармактарына берилет. Насыя берилген күндөн тартып 1 жылдык жеңилдетилген мөөнөт каралган. Ал эми тиешелүү документтерди мамлекеттик финансылык холдингдин аймактагы өкүлдөрүнө же Госфин холдинг чекит KG сайтына жиберсе болот. Бүгүнкү күндө бул долбоор боюнча бизде ар бир область боюнча биздин өкүлчүлүктөр бар. Республика боюнча ар бир областка түздөн түз кайрылса укугу бар. Жана кошумча чоң проекттер болсо Бишкек шаарына келип кайрылса бизге да болот. Андан ал эми бүгүнкү күндө алыс региондор бар. Чаткал, Алабука, ушундай региондор болсо бизден түздөн түз WhatsApp аркылуу биздин кызматкерлерге кайрылса болот. Ошол жерден түздөн түз маалымат алат дагы и электрондук түрдө эле жөнөттүрүп документтерди аралыктан эле жөнөтсө биз карап кошумча консультация маалыматтарды берип долбоорун карап бергенге даярбыз. Төмөндөтүлгөн пайыздагы насыяларды алуу үчүн бардык документтер аталган мекеме аркылуу жүргүзүлөт. Ал эми даяр болгон келишимдин негизинде каражат мамлекеттик банктардын биринен берилет. Бул долбоорго банктар катышпайт. Буну биз түздөн түз өзүбүз карап туруп, мамлекеттик финансылык холдинг өзү карап, жана өзү финансирование берет. Түзүлгөн келишимде кайтаруучу акча каражатынын счету көргөзүлөт. Ошол жакка банк аркылуу төгүлөт. Любой операциялар банк аркылуу жүрүп аткандан банкка төгүлөт, но акча сразу эле келип туруп, биздин бюджетке, мамлекеттик бюджетине кайра келип түшөт дагы. Түшкөн акча топтолгондон кийин кайра эле жаңы проекттерге бериле баштайт. Аймактардагы чакан жана орто бизнести өнүктүрүү максатында өткөн жылы 245 долбоорго 1 миллиард 200 миллион сом берилген. Быйыл бул көрсөткүч 300 миллион сомго көбөйгөн. Алдыда ишкерлерден түшкөн каражат кайрадан башка өндүрүштү колдоо үчүн берилери айтылууда. Бакберди Баязбеков, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР, Бишкек. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Борбор калаада реконструкцияланып жана капиталды оңдоп түзөөдөн өтүп жаткан көчөлөрдү кыдырып, курулуш иштерин текшерди. Учурда шаардын бир катар көчөлөрүндө жаңы жолдор салынып, айрым тилкелерде асфальт төшөө жана инженердик тармактарды жаңылоо иштери уланууда. Жыйынтыгында район башчыларына бардык объектилерди белгиленген мөөнөттө жана сапаттуу бүтүрүүнү камсыздоо тапшырылды. Ошондой эле курулуш иштери жай жүрүп жаткан тилкелерде подряддык уюмдарды алмаштыруу жана инженердик коммуникацияларга байланышкан маселелерди ыкчам чечүү боюнча тиешелүү кызматтарга милдет жүктөлдү.
Ош шаарында болсо быйыл 50 чакырым жол кеңейтип, асфальт төшөө пландалган, учурда 10 чакырым аяктады. Жалпы долбоорлорду ишке ашыруу 5 миллиард сомго бааланган. Кабарчыбыз Кенжебүү Маматсадыкова кеңейтилип, асфальт төшөлүп жаткан жолдордон кабар алып кайтты. Биз азыр Ош шаарындагы Рыспай Абдыкадыров көчөсүндө турабыз. 1 жыл мурда эле бул жерде турак үйлөр, коммерциялык объекттер бар эле. Бул жыл аралыгында 24 объект толук түрдө сүрдүрүлүп, өзүңүздөр көрүп тургандай 6 тилкелүү заманбап чоң жол салынып жатат. Мурдагы турак үйлөрдү көчүрүүдө дээрлик ар бир үйдөн 2-3төн септик чыккан. Ага улай бул аймакта жер астындагы катмар жумшак болгондуктан жолчулар 4-5 катмар шагыл төгүп кайра тегиздөөгө аргасыз болуп жатат. Антпесе кийин чөгүп кетүү ыктымалдыгы бар. Учурда биринчи этабы бүтөйүн деп калды. Шаардын чыгышы менен батышын бириктирген жол колдонууга берилсе, автоунаа тыгыны бир топко азаяры күтүлүүдө. Бул жол келечекте план боюнча Осмонов көчөсүнө чейин чыгыш керек. Ушуга баягы каражатка байланыштуу мүмкүнчүлүгү жагышы этап менен чыгып кетет. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп турганда Закиров көчөсүнө чейин толук үйлөр снос болуп, снос болгон үйлөрдүн ордуна компенсация тиешелүү кенемтесин алышып, азыр быйыл ушул жердеги жашоочулар ошо жаңы үйлөрүндө жашап жатышат. Бул жерде кенемте албай калган эч ким жок. Оштогу базарлар шаардын сыртына чыгарылышы менен Бекмамат Осмонов көчөсүндө да унаалардын тыгыны кескин өскөн. Мындан улам өткөн жылы август айында 2 тилкелүү жолду 6 тилке кылып кеңейтүү иштери башталган. Долбоорго ылайык биринчи этапта 5 чакырым 222 метр жолго асфальт басылат. Жылдын аягына чейин 10 чакырым 600 метр аралыктагы иш толук бүтүшү керек. Учурда бир тараптуу 4 чакырымдан ашык жол асфальтталып, 5 октябрь Ош шаарынын күнүнө толук колдонууга берүү пландалып жатат. Бул жерде кошумча эбе болуп туруп, базарларга чейинки жагы азыр бир жак эмесинен 4 полоса болот. Экинчи сол жак тарабынан 225 тротуар бар, оң жак тарабынан 4 метр тротуар бар. Быйыл Ош шаарында жалпы 50 чакырым жолду оңдоп асфальттоо пландалган. Ага болжол менен 5 миллиард сом жумшалары эсептелген. Учурда 10 чакырым жолду оңдоп түзөө иштери толук бүттү. Жылдын аягына чейин баарын колдонууга берүү тапшырмасы коюлган. Бюджет жергиликтүү бюджеттен, став фонддон, республикалык бюджеттен жана ошондой эле салыктан түшкөн 50% ушул шаарга калып, ошолордун каржыланган. Быйыл ушул жолдордун баарын ушул жол курганда тротуар менен кошо баарын куруп кетип атабыз. Былтыр жасап, жол жасап койгон тротуар калган жерлер калып кеткенде ошолордун баарын да быйыл бүтүрүп атабыз. Бекмамат Осмонов, Айтиев, Курманжандатка көчөсүнүн бир бөлүгү, Төлөнов, Ош көчөлөрү. Бул жылы дал ушул көчөлөрдү оңдоп түзөө иштери масштабтуу жүрөт. Мындан сырткары кыска көчөлөр, кесилиштер бар. Жолдорду кеңейтип асфальттоодо ирригация, коммуникация маселелери да чогуу чечилип жатат. Эскилиги жеткен шаймандар жеринде алмаштырылып жатканын куруучулар белгилешти. Кенжебүү Маматсадыкова, Нурдөөлөт Сантаев, ЛТР, Ош шаары. Быйыл өлкөнүн эгемендүүлүк майрамы күздө Таласта белгиленет. Ага карата шаардын 28 чакырым жолу оңдолуп, заманбап абалга келтирилүүдө. Президенттин колдоосу менен берилген каражатка жергиликтүү бийлик көйгөйлүү жолдорду оңдоп алууга аракет кылууда. Темага аймактык кабарчыбыз токтолот. Мен турган бул жолду Талас шаарындагы ар бир тургун жатка билет. Бул Асанбек Оторбаев атындагы көчөнүн жолу бүгүнкү күндө 2 катмардагы асфальт төшөлүп, жол мурункудан сапаттуу болуп жасалууда. Одан жаман болсун, өңгү болсун. Бүтсүн эртерээк, ата элдер да кыйналды, биз да кыйналдык одан. Мурункуга карагандан жакшы эле, жаңы оңдосо жакшы эле. Эми азыр кайерге чейин басты? Пушкинага чейин басты. Жакшы. Жолду көрүп айдоочулар кубанууда. Себеби алар бул күндү 2 жыл күтүштү. Алгач жолду Рус өмүр компаниясы жасаган. Бирок иште кемчиликтер болгондуктан бир катмардагы асфальт менен иш токтогон. Ошол күндөн бери айдоочулар тегиз эмес салынган жолдо жүрүп, нааразы болуп келишкен.
Ал боюнча атайын соттук териштирүүлөр да жүрүп, азыр Русөмүр компаниясы ошо мамлекетке келтирилген чыгымдардын бардыгын толугу менен төлөп берди. Убагында бир эле катмар басылгандыктан азыр экинчи катмар бирок тегиздөө жол менен кайда басып жатабыз да. Азыр эми Кудайга шүгүр экинчи катмары мурункуга караганда тегиз болуп басылып жатат. Урматтуу президентибиздин Турукташ фондунан Эрмат Чумаевдин демилгеси менен бөлүндү негизи акча каражаттары. Мөөнөт боюнча Оторбаев көчөсү негизи 15 августка бүткөрүлүш керек болчу. Кудай буйрса 15 августка жери жумуш толук бүтүп калат деп азыр болжолоп жатабыз. Азыр Асанбек Оторбаев көчөсүнүн жолун жергиликтүү жолчу ишканасы жасап жатат. Алар тегиз эмес жерлерди оңдоп, 7 сантиметр калыңдыкта асфальттын экинчи катмарын басууда. Адистердин айтымында жолдун туурасы 12 метрди түзөт. Бул жерде эч кандай кеңейүү болгон жок. Мурунку басылган эле катмардын үстүнө экинчи слой эле басылат. Кээ бир керек жерине тегиздөөчү катмар берилет асфальт. Анан плюс өзүңөр көрүп тургандай лоток менен бордюр иштери жүргүздүк. Буюрса көрүп тургандай сапаттуу эле болуп атат. Мэриянын берген маалыматы боюнча аталган көчөнүн узундугу 5,5 чакырым. Жолу баштан этек толук кандуу 2 катмар калыңдыктагы асфальт болот. Белгилей кетсек, быйыл эгемендик майрамынын шаңы менен Талас шаарында 28 чакырым жол заманбап абалга келтирилүүдө. Бул иштерге каражат президенттин колдоосу менен бөлүнгөн. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу. Азыр энергетика тармагындагы кырдаал жайында да кышында да бирдей болуп калды. Эгер жай мезгилин жакшы өткөрүп алсак, кыштан да аман эсен чыгабыз. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кабар агенттигиндеги маегинде билдирди. Анын айтымында өлкөдө экономика өсүп, ага жараша электр энергиясын керектөө да көбөйдү. Касымалиев быйылкы жай абдан ысык болуп, эл кондиционерлерди көп колдонгонун белгиледи. Ошондой эле абанын температурасы жогору болгондо электр сымдарынын өткөрүмдүүлүгү да төмөндөйт. Жетишпеген электр энергиясын сырттан импорттоп жатабыз жана сатып алууну улантабыз. Керектүү күн электр станцияларын жана ГЭСтерди куруп алсак, өзүбүздү гана толук камсыз кылбастан экспортко да чыгара баштайбыз, деди Касымалиев. Гүлчө шаарынын Курманжандатка аймагында 120 орунду бала бакчанын курулушу жүрүп жатат. Долбоор шаардын өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен ишке ашууда. 2 кабаттуу имарат бүтсө, аталган аймакта бала бакчага болгон тартыштык толук жоюлат. 120 орунду бала бакчанын курулушу май айында башталган. Учурда курулуш иштеринин 40%дан ашыгы аткарылды. Жалпы аянты 732 квадрат. Биринчи этажын аяктап плит иштерин баштадык. Экинчи этаждын колонналарын бетон алууга уже даярданып жатабыз. Жалпысынан 15 бала иштеп жатат. Каражат Кыргыз Республика өнүктүрүү фондунун тарабынан бөлүнгөн. Баардык иштер жакшы кетип жатат. Материалдарыбыз даяр буюрса. Жакын арада тапшырабыз деген ниеттерибиз бар. Буга чейин аталган айылда 50 орунду гана бала бакча иштеп турган. Мындан улам бакчанын жоктугунан мектеп жашына чейинки балдар үй шартында гана тарбияланып келишкен. Эми мынтип мамлекет тарабынан бакча курулушуна айылдыктар кубанычта. Бул садик негизинен биздин элге керек эле. Бала бакчага адамдардын дагы балдары көп азыр заманда. Керек 120 орунду экен буюрса. Биздин 5 балабыз бар. Эко садикке барат буюрса. Анан бизде садик бар эле бул жерде, чаканыраак. Анан биз бул 120лык месталуу садик түшүп атат. Биз жакка аябай сүйүнүп атабыз. Айылыбыздын баардыгы. Бала бакчага 112 миллион сом акча каражат бөлүнгөн. Гүлчөдө мындан сырткары дагы бир бакчанын курулушу бар. Мунун натыйжасында Гүлчө шаарында бала бакчага болгон тартыштык 40%га кыскарган. Негизинен бала бакчага болгон азыр муктаждык, мисалы үчүн жалпысынан 300 бала болсо, ошонун 200 баласы мындай бала бакчага барат, калган 100 бала бакчага муктаждык бар. Айтсак, Ош облусунда 100дөн ашуун социалдык курулуштар жүрүп жатса, басымдуу бөлүгүн бала бакчалар ээлейт. Жыл акырына чейин 10 бала бакча тапшырылат. Таңсулуу Сүйүнали кызы, Нурсултан Абдыкарим уулу, ЛТР Ош облусу. Кыргызстанда акыркы 5 жылда жумушсуздардын саны кыйла азайды. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, акыркы 4 жылга карата көрсөткүч 36%га төмөндөгөн. Муну менен катар өлкөдө миграциялык абал да өзгөрүүдө. Мурдагыдай сыртка кетүү эмес, тескерисинче кайтып келүү көбөйө баштады.
Эмне себептен мындай өзгөрүү болду жана бүгүнкү күндө жумуш орундары канчалык жетиштүү? Кенен кийинки сюжетте сөз болот. Айдар Анарбеков жаштар стажировкасы программасынын катышуучусу. Бүгүнкү күндө иш тажрыйбасын топтоп жаткан жаш адистердин бири. Ал программа аркылуу акысыз окуп, учурда бизнес ассоциациясында такшалмадан өтүп жатат. Айтымында бул долбоор жаштарга теориялык билимди практика менен айкалыштырууга жана жумушка орношууга чоң мүмкүнчүлүк түзөт. Азыркы учурда ЖА бизнес ассоциациясында стажировка өтүп атам. 2 жума убактында болот. Бул ассоциация ишкерлерди Кыргызстан боюнча чогултуп, жана өздөрүнүн укуктарын коргоого, жана ишкерлерге чоң площадка түзүп берүүгө жол ачып берет. Жаштарды колдоого багытталган мындай программалар өлкөдө жумушсуздукту азайтууга өз салымын кошууда. Катарында кыска мөөнөттүү окуулар, коомдук жумуштар, социалдык келишимдер жана жаштар стажировкасы да бар. Акыркы 5 жылда республика боюнча жумушсуздардын саны кыйла кыскарды. Статистика комитетинин маалыматына ылайык 2021 жылдан 25 жылга чейинки көрсөткүч 36%га төмөндөгөн. Себеби ушу жаштарыбыздын жаштар стажировкасына катышып, активдүү катышып, андан ары ишке орношуп, ишканалар менен жаштарыбыздын ортосундагы биздин ушу жаштар долбооруна стажировкасына, жаштар такшалмасына, долбооруна катышып ишке орношуп жаткандардын цифраларыбыз, статистикабыз көрсөтүп турат да. Мисалга токтолуп кетсек, ушу квота 30 пилоттук, республика боюнча 30 пилоттук райондорубуз катышса, жаштар такшалмасына 4000 квота бекитилген болсо, азыркы учурда 2600 жаш жарандарыбыз, окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрү жаштар такшалмасы аркылуу ишке орношуп кетишти, ийгиликтүү. Жумушсуздардын саны 142 миңден 91 миңге азайган. Ал эми жумуш менен камсыз болгондор 2 миллион 792 миңге жетти. Муну менен катар миграциялык абал да өзгөрдү. Мурда өлкөдөн кеткендер көп болсо, азыр мекенге кайтып келгендердин саны өсүүдө. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич биринчи жарлыгы, 4-чү жарлыгы болгон. Бул баягы миграция абалын жакшыртуу боюнча жарлыгынын алкагында кайтып келүүгө көп басым жасап атабыз. Инфраструктуралык проекттер курулууда. Бүгүнкү күндө бизде ушул мекендештерибиз кайтып келип, өзүнүн мекенинде иштегенге чакырып кетет. Статистикага ылайык 2020 жылы расмий катталган жумушсуздардын саны 99 миңге жакын болсо, 2025 жылы бул көрсөткүч 60 миңге чейин азайды. Бул өлкөдө жумушчу күчүнө болгон суроо талаптын өсүп жатканын көрсөтөт. Айрыкча курулуш, тейлөө жана башка тармактарда жаңы жумуш орундар көбөйүүдө. Айнура Жанышева, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек. Эми программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Алгач кыскача анонс менен таанышып алыңыздар. Ош облусунда быйыл малина мол болуп, багбандар өндүргөн продукциясын ички базар менен катар чет өлкөлөргө да жөнөтүүдө. Жети Өгүз айылында көп жылдан бери күтүлгөн жаңы медициналык имараттын курулушу жүрүүдө. Манас шаарында республикалык жана эл аралык мелдештерди өткөрүүгө ылайыкташкан спорт комплекси курулууда. Иш ыргагы тууралуу кабарчыбыздын материалында. Ош облусунда быйыл ысык аба ырайына байланыштуу малинанын түшүмү мол болуп, дыйкандар ички базарга гана эмес, экспорттоого да мүмкүнчүлүк алышууда. Жеринде килограммын 220 сомдон сатып жатышат. Адистердин айтымында, акыркы жылдары бул жемишти өстүрүү кирешелүү багыттардын бирине айланып, дыйкандардын кызыгуусу өстү. Ошондой эле чарбалардын бири тууралуу кабарчыбыз Эртөштүк Нурбек уулу айтып берет. Облустун аймагында малина бышып, учурда терүү иштери кызуу жүрүп жатат. Дыйкандар былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл жакшы түшүм алышууда. Учурда бул мөмөнүн 1 килограммы 220 сомдон сатылып жатат. Бул чарбада Кубанычбек Кабылакынов 2 жылдан бери эмгектенет. 60 сотук жерге малина эгишип, алгачкы жылы күткөн натыйжага жетишкен эмес. Кийин өсүмдүктү багуунун натыйжалуу ыкмаларын өздөштүрүп, тамчылатып сугаруу системасын орнотушкан. Мындан тышкары көчөттөрдү күндүн нурунан коргоо үчүн атайын жабуу ыкмасын колдонуп, түшүмдүүлүгүн жогорулатууну колго алышкан.
мейнеттен кейін анан үзүрү болот экен да, мейнет кылсаң. Бул суу саган маалда суу коюп турабыз да. Кергенде түшүмдү. Ар 2 күндө бир териле берет бул. Бул жаныбар өзү канел экен бул. Башка эмелерди бир терсең, ошо боюнча түгөнөт. Муну ар 2 күндө бир тере бересиң да. Бул жакшы сорт экен бул. Жакшы сортунан биринчи үшү курганга чейин териле берет. Чай мезгили малинанын толук бышып жетилген маалы. Ошондуктан дыйкандар өздөрү жетишпей калганда жумушчуларды жалдап теримге чакырат. Июнь айынан келе баштадым. Анан ушул октябрь кар жаагыча эле терип жүрө беребиз да. Бирок күз айларына барганда бир аз азаят түшүмүчү. Азыр өтө жакшы болуп, анан мындай тергенге дагы удобство кылып, үстү жактарын тосуп, мына биздин жаш дыйканыбыз бизге ушундай жакшына эме түзүп берди да. Тергенге аябай удобный. Малина өстүрүү аймактагы айыл чарбасынын өнүгүшүнө салым кошот. Быйыл түшүм мол болгондуктан өндүрүлгөн продукция ички базарларга гана эмес, чет өлкөлөргө да экспорттолууда. Сетка тосуп, түгүл капелли система кылдык. Ошолорго түшүмдүүлүгү 80-95%ке чейин жакшы экен. Ошо капелли кылып үстүндө сетка тоссо. Былтыр ачык эле быйыл тосуп ошондой иштерди кылдык. Былтырга караганда өтө сонун. Ошо малина жакшы берип атат. Буну мен базарга бир дагы алып чыкпадым. Москвага экспорт кылып атышат. 80ден ашык адам мүчө болгонбуз. Ошол жерге апарып беребиз, пунктубуз бар. Терилип алынган жемиш сорттолуп, атайын идиштерге салынгандан кийин ортомчулар алып соода түйүндөрүнө жана сырткы базарларга жөнөтөт. Анткени Ош облусунда өстүрүлгөн малина өзүнүн сапаты жана даамы менен кардарлардын суроо талабына ээ. Эртөштүк Нурбек уулу, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР, Ош облусу. Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунда саламаттык сактоо тармагындагы инфраструктураны жакшыртуу иштери уланууда. Аймакта эскилиги жеткен медициналык жайлардын ордуна жаңы заманбап имараттар курулуп, калкка көрсөтүлүүчү кызматтын сапатын жогорулатууга багытталган долбоорлор ишке ашууда. Жети Өгүз айылында үй бүлөлүк дарыгерлер тобу үчүн жаңы имарат курулуп жатат. Ушул убакка чейин дарыгерлер эски имаратта эмгектенип, 6 айылдын тургундарына медициналык жардам көрсөтүп келишет. 11 миңге жакын калкты тейлеген имараттын эскилиги жетип, заманбап талаптарга жооп бербей калган. 55-жылкы салынган зданияда жайгашканбыз. Ичинде эч кандай мурда канализация, суу деген болгон эмес. Аристин программасы менен ошол ичине санузел коюлган, суу коюлган, баардыгы эскирип, көп жылдан бери тургандыктан даш төбөлөрү да түшүп, жан кирген сайын биз чаптап ремонттосок дагы кайрадан түшүп эле урап калып атат. 70 жыл мурун курулган имаратта бүгүнкү күндө тез жардам кызматы менен төрөт бөлүмү да жайгашкан. Жети Өгүз туристтик аймак болгондуктан жергиликтүү тургундардан тышкары ары бери каттаган туристтер да медициналык жардам сурап көп кайрылышат. Ошондуктан аймакта заманбап медициналык шарттарды түзүү зарылдыгы күч. Жакшыртсакпы деген жатканга стационарга бир шарт түзбөшсөбү деп ушу суранат элек. Врачтарыбызды дагы эле көбөйтүп берсе, мисалы үчүн ар кандай хирургический оорулар болуп калат. Ошол убакта айылдан эле баягы врачка кайрылып, өзүбүздүн ден соолугубузду чыңдаганга ошо врачтарыбыз керек го дейм да. Муктаждык эске алынып, жаңы имараттын курулушу башталган. Анда дарыгерлер үчүн да, бейтаптар үчүн да заманбап шарттар болот. Калктын саламаттыгын жакшыртууга багытталган долбоор Катар фонду жана Ысык Көлдү өнүктүрүү фондунун биргелешкен каржылоосунун негизинде ишке ашырылууда. Катар фондусунан 13 миллион, Ысык Көл өнүктүрүү фондунан 16 миллион, баштыгы жалпы суммасы 29 миллионго салынып жатат. Буюрса быйылкы жылды аягына чейин ушу ишке берилет деп күтүп отурабыз. Белгилей кетсек, ушул эле Катар фондунун каржылоосу менен райондун башка айылдарындагы саламаттык сактоо мекемелери да жаңыланууда. Атап айтканда, Кытай жана Чырак айылдарында фельдшердик, акушердик пункттар, ал эми Липинг айылында үй бүлөлүк дарыгерлер тобу үчүн жаңы имараттар салынып жатат. Аталган курулуштар дагы быйыл аякташы керек. Данагүл Алиева, Ынтымак Дафталиев, ЛТР, Ысык Көл облусу.
Ал эми Манас шаарында эл аралык стандартка жооп берген 5200 көрүүчүгө ылайыкталган спорт сарай курулууда. Долбоор аяктаса облустагы маанилүү иш-чараларды, спорттук мелдештерди өткөрүүгө ыңгайлуу жай болот. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Байгазы Райымкулов баяндайт. Жалал Абад облусунун Манас шаарында заманбап спорттук сарай курулуп жатат. Курулуш иштери учурда кызуу жүрүүдө. Бул долбоор аягына чыга турган болсо, аймактагы ири спорттук комплекс болмокчу. Ошондой эле бул жай республикалык жана ошондой эле эл аралык деңгээлдеги мелдештерди өткөрүүгө шарт түзөт. Курулуштун иш ыргагы белгиленген графиктин тартиби боюнча жүрүп жатат. Мында 100дөн ашык жумушчу эмгектенип, долбоордо белгиленген иштерди өз нугунда аткарышууда. Ошондой эле курулуштун баардык иштери коопсуздук эрежелерин сактоо менен жүргүзүлүүдө. Бул спорт комплексте 100дөн ашык курулуш иштеп атабыз. Күн ысыгына карабай, күн-түн эки сменге бөлүнүп, өзүбүздүн иштерибизди алып барып атабыз. Чет өлкөгө чыгыштын кереги жок го дейм. Биз өзүбүз иштеп, ушул жерде эмгек акыбызды алып, үй бүлөбүздү багып, ишти алып барып атабыз. Убактында тапшырганы аракеттебиз. Учурда курулуштун алгачкы этабындагы негизги конструкциялар тургузулууда. Алдыда кийинки баскычтагы жумуштар башталат. Белгиленген планга ылайык спорт комплекси жыл аягына чейин бүткөрүлүшү керек. Азыркы этап боюнча Б блок менен В блок толук монолиттер бүткөн. А блогубуз, негизги блогубуз 85-90% бүттү. Эмелери, монолиттери. Б блогубуздуку ички иштери уланып атат. Аталган ири спорттук комплекс мамлекет тарабынан каржыланып, бүгүнкү күндө курулуш иштери белгиленген графикке ылайык жүргүзүлүп жатат. Шаар мэринин айтымында аталган спорт сарай пайдаланууга берилгенден кийин ар кандай мелдештерди жана башка ири иш-чараларды өткөрүүгө жакшы шарт жаралат. Муну менен катар каланын бюджетинин өсүшүнө дагы өбөлгө түзөт. Курулуш объектилердин баардыгы өз нугунда кетип жатат. Ал эми мына дворец спорта боюнча бул биздин спорттук иш-чараларды дагы башка иш-чаралар чагылдырган аябай мына 5200 орунду биздин шаарыбыз үчүн бул чоң жетишкендик болот, Кудайым буйрса. Өлкөдөгү эң ири спорт сарайлардын бири боло турган бул жайда машыгуу залдары, көрүүчүлөр үчүн ыңгайлуу орундар жана заманбап инженердик системалар каралган. Анын курулушу аймактагы спорт инфраструктурасын жаңы деңгээлге көтөрүүгө өбөлгө түзөт. Байгазы Райымкулов, Бийбек Жумабаев, ЛТР, Манас шаары. Каракол шаарында жаш шахматчыларды бириктирген эл аралык мелдеш башталды. Жусуп Абдрахмановдун 125 жылдыгына арналган турнирге Кыргызстандын аймактарынан жана коңшу өлкөлөрдөн келген 300дөн ашуун өспүрүм катышууда. Эл аралык достук байланыштарды чыңдоого багытталган мелдеш тууралуу кабарчыбыздын материалында. Каракол шаарында өспүрүмдөр арасында эл аралык шахмат мелдеши старт алды. Жусуп Абдрахмановдун 125 жылдыгына арналган турнирге 7 жаштан 17 жашка чейинки 300дөн ашуун жаш шахматчы катышып, күч сынашууда. Катышуучулар Кыргызстандын бардык аймактарынан, ошондой эле Казакстан жана Өзбекстандан келишкен. Турнир өзү Жусуп Абдрахмановдун 125 жылдыгына арналган турнир болуп атат. Мен үчүн бул абдан чоң символикалык мааниге ээ. Анткени билебиз баарыбыз, Жусуп Абдрахманов жапжаш кезинде 26 жашында Кыргыз өкмөтүн жетектеген. Маданият министрлиги абдан чоң жардам берди. Ошол Маданият министрлиги аркылуу келген каражатты уюштуруучулар толугу менен призовой фондко койду. Ошондо биринчи, экинчи, үчүнчү орун бар. $500 биринчиси, экинчи орунга 300, анан 200 коюп атышат окшойт. Шахмат акылдын оюну. Бул мелдешке эл аралык турнирлерде байгелүү орундар үчүн күрөшүп жүргөн тажрыйбалуу оюнчулар менен катар шахматка жаңыдан кызыгып баштагандар да катышууда. Алардын чыдамкайлыгы, билими жана чеберчилиги алдыдагы 6 күндүк таймашта аныкталат. Биздин максатыбыз эл аралык достукту бекемдөө, чыңдоо максатында маалымат Маданият жаштар министрлигине биргеликте өткөрүп атабыз. Алар бизге толук байгы орундарын чечип беришкен. Калган уюштурулуучу иштерин биз жергиликтүү бийлик менен биргеликте шахмат федерациясы өткөрүп жатабыз. Бүгүн башталып атат, Кудайым буйрса. Бул турнирге уулумду алып келдим. Жашы 7 жашта. Былтыр октябрдан баштап катышып баштады. Буйрса ушул жакшы ийгиликтерди көргөзүп атат. Мындан бир 2 ай мурун дагы ушу городского катышып экинчи орунду алды эле.
азыр ошо эми жакшы ийгиликтерди жаратса деп күтүп отурабыз. Оюн шартына ылайык катышуучулар жаш өзгөчөлүгүнө жараша категорияларга бөлүнүп, өз ара күч сынашат. Мелдеш Жусуп Абдрахмановдун 125 жылдык мааракеси менен бирге жаштар арасында шахматты өнүктүрүүгө жана эл аралык байланыштарды чыңдоого багытталган. Данагүл Алиева, Ынтымак Тафталиев, ЛТР, Ысык Көл облусу. Ушул менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Кайрадан амандашканча саламатта болуңуздар.